Ойлойсуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач мактоолордун баардыгы жараткан Аллах Таалага болгон болсун жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Албетте сиз айтып кеткендей азыркы учурда биз социалдык тармактарда эл оозунда ушундай бир кабарларды угуп көрүп жүрөбүз. Аялдарга болгон зордук зомбулуктар, мына ошондой эле ажырашуулардын көбөйүп калганыбызы, ошондой эле мисалы үчүн жакынкы арада деле Казакстан деле мамлекетинен деле бир топ окуяларды көрүп атабыз. Мунун себептери бир топ себептерге барып такалат. Эгерде жекече изилдей турган болсо, бирок жалпы бир эрежеге алып бара турган болсок, бул баягы адам баласы өзүнүн жеке түшүнүгү менен жашап калгандагысы да деп ойлойбуз. Жеке өзүнүн үй бүлөгү болгон жеке түшүнүк. Негизи үй бүлө бул нике деп аталгандан кийин, анткени бул көбүнчө эркек аялдын ортосунда болуп атат да. Нике бул үй бүлө болгондуктан жараткан Аллах Тааланын дагы жашоо табиятында дагы эркек аялдын ортосунда коюп койгон эреже бар да. Эркек аялдын ортосундагы бир жүрө турган жол бар. Ошондон чыкпаш керек. Ошол эреже менен негизинде боло турган болсо, анан жанагындай чектен ашып кетүү, чектен чыгып кетүү болбойт деп ойлойм да. Мына ошол эрежени түшүнбөстөн эркек дагы, балким аял дагы жекече өзүнө бир эреже түзүп алуу. Эркек жашоодо мен ушундай болуш керек. Жашоо ушу мен ойлогондой, үй бүлө мен ойлогондой болуш керек. Аял киши мен ойлогондой ойлонуш керек. Же болбосо аялым, күйөөм мен сүйлөгөндү сүйлөш керек деп баягы өзүлөрүнүн жеке мен арабча мына анания деп коет да. Я өзүнчө меникиндей болуш керек деген бир өзүнчө жекече бир кысылган бир тажрыйбага түшүп көрбөгөн, доорду сүрүп көрбөгөн бир түшүнүк жаратып алгандыктан ошол түшүнүгүнөн анан өзү кайра жапа чегип атат да. Ошол түшүнүк ишке ашпай калат да. Анткени ал тажрыйбага түшкөн эмес, ал китепке жазылган эмес. Аны бир кыргыз эли муундан муунга тарых сүрүп көргөн эмес да. Ал жаңы чыккан бир мындай коктейль болуп атат да, мындайча айтканда. Өрүгү да бар, алмасы да бар, лимону да бар, аралаштырып туруп, ар кимдин ар кайсысын угуп алып, ар кайсынын көрүп алып туруп, анан ошону аялына практика жүзүндө ишке ашырганда, анан жанагындай зордук зомбулуктар чыгып, ошонусу ишке ашпай, анысы психологиялык тараптан биринчи моралдык сокку урат дагы, анан ишке ашпай калып, физикалык сокку менен жанагындай биз зордук зомбулуктарды көрүп атабыз да. Ошого бул түшүнүгүн оңдош керек болот да. Түшүнүктү баягы тарых сүрүп келген түшүнүк кандай? Биздин салт санабыздагы түшүнүк кандай? Биздин ошол карманып жаткан динибиздеги түшүнүк кандай? Ошол түшүнүккө өзүнүн түшүнүгүн салса, анан аны тарых басып өткөн. Тарыхта эч бир аял жапа чеккен эмес кыргыз элинде. Ошол эле учурда кыргыз элибиз дин менен жашап келген, дин дагы андай кылып жапа чектирген эмес. Ошого түшө турган болсо, анан баардыгы ордуна келет деп ойлойм да.